Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Кудай таала орозолорду кабыл кылсын, элибизде жерибизде тынчтык болсун, өнүп өсүү болсун. Эмне ким кандай тилек дуа кылса, ошолордун баардыгын Кудайым кабыл кылсын деп бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов, Орозодо 30 күн теле долбоору. Назарыңыздарда бүгүн сиздер менен биз ушул ата-эненин балдардын милдети жөнүндө сөз кылабыз. Ата-эненин алдына милдети кандай, деги эле ата-энеге кандай талим тарбия берип атат. Буюрса бүгүн бизге ошол биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы Курманалиев Азамат устаз келген. Ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам, баракату. Биринчиден ааламдардын жаратуучу Аллахтага мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад агадан салам салаттар болсун. Андан кийин кыргыз элиме бейиштин ээлеринин саламы болгон ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла Тааланын мээрими, тынчтыгы, жакшылыгы, берекеси болсун. Ороз айында Алла Таалам баардык кыргыз элибиздин карман орозолорун кабыл кылып, кылган дуа тилектерин кабыл кылсын, ойлогон ой тилек максаттарына жеткирсин. Рахмат устаз. Темага токтолуп бериңиз анда. Тема боюнча ислам дининде ата-эненин баласына болгон милдети жалпысынан алганда 5. Алар кайсылар? Маанилүүсү. Биринчиси, бала төрөлгөндө ата-эне балага ат коюш керек. Атты ошол балага ылайыктап жакшы ат коюш керек. Жаман ат койбош керек. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз айтат, эгерде жаман ат уккан болсо, ошол жаман атты өзгөрткөн дейт. Мисалы үчүн ар кандай аттар болот, эми жагымсыз, жармабек, боткобек деген сыяктуу ошол аттарды башка атка өзгөрткөн жакшы болот. Ал эми экинчи ата-эненин баласына болгон милдети бул балдарга мээрим төгүш керек. Мээрим төгүү дегендин максаты эмне? Ошол баланы Алла Таалам берген белектеп, жакшы көрүп, аларды сүйүп, өпкүлөп, кучактап, аларга жакшы мамиле кылуу. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге үлгү адам. Күндөрдүн бир күнүндө небереси болгон Алинин уулу Хасанды өпкөндө анын жанындагы бир сахаба көрүп, "Я Расулулла, сиз ушинтип балдарды өбөсүзбү? Менин 10 балам бар, бирок онунун бирөөсүн да өпкөн эмесмин" дегенде пайгамбарыбыз айтат, эгерде биз балдарыбызга мээримдүү болбосок, Алла Таала ага мээрим төкпөйт дейт. Ошон үчүн биз дагы мээримдүү болушубуз керек экен. Өзгөчө өзүбүздүн албетте балдарыбызга, бир туугандарыбызга, эл журтубузга. Андан кийин үчүнчү ата-эненин баласына болгон милдети бул ислам динин үйрөтүш керек. Биз мусулман болгондон кийин өзүбүздүн балдарыбызга ислам динин үйрөтүшүбүз керек. Куран окуганды, Курандын маанилерин. Анткени бир алым айтат, сен балаңды Куранды үйрөт дейт. Куран балаңа баардык жакшы нерсени баарын үйрөтөт дейт. Куранды үйрөтсө. Куранды үйрөтүп койсо, Куран баласына баардык жакшылыктын баарын үйрөтөт дейт. Анткени баардык жакшылыктын баары тең, берекенин баары тең Куранда. Анткени Алла Таала Куранда Тахрим сүрөсүнүн 6 аятында айтат, "Эй ыймандуулар" дейт. Отуну тозоктун отуну болгон адамдардан болгон, таштан болгон тозоктон өзүңөрдүн напсиңер сактагыла дейт. Жана андан кийин үй бүлөңөр сактагыла дейт. Демек ар бир ата-энеге өзүн жана андан кийин эле өзүнүн үй бүлөсүн сактоо милдет болот экен. Эмнеден сактайбыз? Ушул Алла Тааланын өзүнө сыйын, сенин Кудайың Аллах, пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, диниң ислам, китебиң Куран, ислам дининде арак ичпеш керек, тамеки чекпеш керек, ууру кылбаш керек, башка жаман иштерди кылбаш керек деп ушинтип жаман иштерден тозуп үйрөтүш керек экен. Бул биздин милдет экен ата-эненин. Андан кийин 4-үнчү милдети бул ата-эне өзүнүн балдарына адилеттүү болуш керек экен. Адилеттүү мамиле кылыш керек экен. Бирөөнүн 3-4 баласы болсо, баарына бирдей мамиле кылып, баарына бирдей жылмайып, баарына бирдей белек кылса баарына бирдей белек кылып дегенде, бирөөсүн жакшы көрүп, бирөөсүн жаман көрүп,
андай мамиле кылуу бул туура эмес. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт: Аллахтан корккула дейт биринчиден. Андан кийин балдарыңарга адилеттүү болгула дейт. Адилеттүү болот пайгамбарыбыз эмне бизге катуу эскертип айтты. Ошон үчүн ар бир ата эне баласына милдеттүү болуш керек, эмне адилеттүү болуш керек экен. Устаз, ушундай ата энелер бар, сөзүңүз оозуңузда. Кээде акча тапканын жакшы көрөт дагы, анан орукчан же жандай акча таппаганда мына башкача мамиле жасайт да. Демек бул Алланын астында чоң бир азыркы сиз айткан маселеде актуалдуу. Туура. Бул адилетсиз болуп калат. Бул адилетсиз мамиле болуп калат. Балдардын баарын адилеттүү кылыш керек. Акча табабы, таппайбы, анын даражасы өйдөбү, ылдыйбы, баарына тең бирдей мамиле кылыш керек. Анткени эмне Алла Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бизге эскертип айтып атат: балдарыңарга адилеттүү боло деп, Аллахтан корккула деп. Ошондой болуп калат экен. Адилеттүү болушубуз керек экен. Анан акыркысы 5-чи ата эненин милдети бул жаңы төрөлгөн балага шариатта акыйка деп коет. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт амалдарынан ушул сүннөт амалды аткаруу милдет болот. Акыйка деген эмне бул? Аллах Тааладан жакшылык тилеп, эгерде эркек бала төрөлсө 2 кой союу, ал эми кыз бала төрөлсө 1 кой союу. Бул эмне? Ошо Аллах Таалага курмандык кылуу деп коет муну. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн неберелерине ошондой эмне төрөлгөндө акыйка кылып кой курмандык кылган Аллах Таалага. Курмандык дегендин максаты эмне? Ушул кой 6 айдан өткөн курмандыкка жараган кадимки эле кой, эчки болобу, эмне курмандык кылышыбыз керек экен. Мына ошондо бул эмне баланын акыйкасы аткарылып, баланын жашоодогу келечектеги жашоосу аябай берекелүү болот. Жакшы болот, жеңил болот. Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыз Аллах Тааланын саламаттары болсун ушундай дейт: жаңы төрөлгөн бала бул күрөөгө коюлган дейт. Күрөөдөн качан чыгат? Качан акыйка кылынганда дейт. Акыйка кылуунуу менен бала күрөөдөн чыгат дейт. Күрөө деген эмне? Бул ушул жанагы бир торчонун ичи да. Торчонун ичинде турат бала. Качан гана акыйка кылынганда ал торчодон бала чыгат дагы эмне? Кадимкидей жашоосунда шар кетет. Эгер шарты жок болсочу да, мына шарты жок болсо. Негизи сүннөт боюнча бала төрөлгөндөн кийин 7-чү күнү кылынат. Анан 14-чү күнү болбосо 21-чү күнү. Эгерде ал күндөр болбой калса, ал бала кийин чоңойсо деле ошо ата эненин мүмкүнчүлүгү жеткен кезде кылынат. Жеткен кезде. Чоңойсо деле. Чоңойсо деле. Жада калса мүмкүн чоң адамдар деле өзүнө ушундай акыйка кылынбай калган болсо, кылып койсо Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн курмандык кылып бисмилла Аллаху акбар деп союп, Аллах Таалага арнап жакшылык тилеп койсо, ал дагы артыкча болбойт. Анткени эмне? Кээ бир адамдар ушу акыйка кылынбаган себептен жашоодо кыйналып, кээ бир балдар бар, үйрөнө албай жүргөндөр бар, кыз келиндер турмушка чыга албай жүргөндөр бар, турмушка чыкса дагы ажырашып кеткендер бар. Жашоосунда бир кыйналып, бир өзүнүн бир нугун таба албай, жашоодо бир кыйналып, бир кырсыкка учурап, түрмөгө түшүп калып, же бир больницага түшүп калып, ооруп, ушинтип кыйналып жүргөн балдар ошол көбүнчө ушул акыйка кылынбаган себептер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн иншалла Алланын ыраазычылыгы үчүн деп курмандык кылып акыйка кылып койсо, жанагы марадагы аттарды атайын марага алып чыгып жарышка чыгаарда аттар аябай эмне даяр болуп турат. Качан гана баягы ачылганда, мара ачылганда аттар чуркайт го. Ооба. Өзүнүн күчүн, болгон күчүн салып. Ошондой акыйка кылынганда бала дагы ушу аттардай болуп чуркаган бойдон кетет жашоосунда. Эч кимге камчы салдырбай, эч кимге бирөөгө кор болбой, бирөөгө зар болбой, жашоосун иншалла эмне эки дүйнө бактылык жашоодо улантып, намазын окуп, ыйман жолунда иншалла жакшы өткөрүп кетет иншалла. Устаз, бир маселе бар. Ошол байкуша ар бир ата эне ушул сиз айткандай акыйка кылып, курбандык кылып Кудайга жакындайын дейт, белектерин бергиси келет. Бирок жашоо, тагдыр ата энеси автокыркыстан каза болуп калды. Ошондой учурларда шариат эмне дейт? Шариат эми адам баласынын мүмкүнчүлүгүнө карайт. Адам баласын Алла Таалам көрүп турат да, кыйнабайт. Ооба. Эгерде ата энеси жок болсо, ошого боор ооруган ата энесинин бир туугандары болушу мүмкүн, жакын туугандар болушу мүмкүн. Ошолор кылып койсо, артыкча болбойт иншалла, сооп боло берет.
кийин ата энесин ошо бала эгерде өткө өткөнүн баягы кылбай калганын билип, өзү түшүнүп, өзүнө өзү кылып койсо да болот акыйканы иншалла. Өзүн өзү демек бул дагы чоң мүмкүнчүлүк. Демек жанагындай өтүп кете турган болсо ушул жакындары, туугандары дагы өтүп койсо сооп алып, нур үстүнө нур. Ал сооп болот иншалла. Демек баланын жашоодогу эмне келечегин жеңил кылып ачып беришет иншалла. Аллахтын алдында күрөөдөн чыгарып берет да. Тордун ичинен. Демек, урматтуу бир туугандар, ушул нерсени эске алыш керек. Бул пайгамбарыбыз жөн айткан жок, биздин динибиз ушул жакшылыкка чакырып, жашоо эрежесин айтып берип атат да. Демек, ушу ата эненин милдети дегенде кээ бир ата энелер бар устаз. Ичип чегип сайынган, ушул ата эне балдарына жакшы талим тарбия бербеген, же болбосо уруп сабап, ушундай бир зулумдук кылат да. Ушундай ата энелерге эмне дейсиз? Жана айткандай эле, пайгамбарыбыз айткандай эле, Аллахтан корккула. Андай ата энелер Аллахтан корккула. Анткени бул Аллах Тааланын берген белеги, сиздерге берген белеги, бул белекти баалап бакташ керек. Алла Таалага шүгүр кылыш керек. Анткени канча деген адамдар бар, балага жетпей жүргөндөр бар, балага зар болгондор бар, кыз балага зар болгондор бар, эркек балага зар болгондор бар. 10 жылдап, 20 жылдап жашайт, бирок эмне эч себепсиз эмне бир балалуу боло албайт. Алла Таалам ошондой адамдарга бала берип атат. Ошо бала бергенине шүгүр кылыш керек. Алла Таалага эмне Аллахтан коркуш керек. Аллахтан корккула деп гана айтабыз, башка сөз айта албайбыз. Ошондой адамдар бар, бул неемат да. Ошо шүгүр кылбагандар бар да, шүгүр кыла албагандар бар. Тилекке каршы шүгүр кыла албагандарга ушул айда бир өзүнчө бир бул эми ороз айы мугалим тарбия ай дейт го. Кандай кеңештерди бересиз? Арактан кантип четтетиш керек? Өткөндө бирөө ыйлап келиптир, ошол атасын, апасы экөө тең ичет экен. 3 баласы бар экен, дордойдон жанагындай коробкалар чогултуп багат экен да. Бир күнү ошондой болбой калса, келип баланы сабаптыр да, эмнеге качта алып келбейсиң депчи. Субханалла. Алла Таалам андай адамдарга хидаят жолуна жолдосун, ыйман берсин. Иншалла мындай ата энелер эми азыр дагы кеч эмес, оңолууга Аллахтан кечирим сурашсын, тобо кылышсын, ыйман жолуна башын ийип, намаз окуп, Аллахтан кечирим сурап, Аллахтан кечирет. Аллахтан кечиргенде иншалла албетте балдар деле кечирет иншалла. Кылган жамандыктарын деле кечирип коет бала. Эгерде чындап ата эне Аллахтан тоба кылып, чын жүрөгүнөн тоба кылган болсо. Ороз айында Алла Таалам эмне? Бул ороз ай Алла Таалам кечирим айы дейт. Алла Таалам кечиримдүү зат иншалла. Алла Таала ширктен башка күнөөнүн баарын кечирет. Демек Алла Таалам кечиримдүү зат. Алла Таалам кечир деп эмне кылыш керек? Аллахтан кечирим сураш керек. Анан жакшы, буюрса Алла Таала кечиргенди жакшы көрөт дейт. Ошол кечирим айында Кудай Тааладан жалбарсак, буюрса кечирет. Анан ошол адамды тарбиялаш үчүн, же болбосо ошол оңолуш үчүн кээде ошол даватка чыгып оңолуп кеткендер да бар экен. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Өткөндө бир устаз айтат, ушул былтыры 120 бомушту чыгарышкан экен. Эстебес деген айтат. Анан ошонун 80 оңолуп кетти дейт да, кайра келип, үй бүлөсүнө келип, адам болуп кетти дейт. Демек ушул баягы жакшы ата болуш үчүн, жакшы эне болуш үчүн, милдетин аткарыш үчүн дагы кандай амалдарды кылыш керек? Же кандай китептерди окуш керек, эмне кылат? Эми азыр альхамдулилlah кыргыз элибизде, мамлекетибизде дин эркиндиги жакшы, Алла ыраазы болсун. Алла Таалама шүгүрлөр болсун. Эмне азыр мечитке барса, мечитте имам саптар, алымдарыбыз бар. Иншалла ошол жерге барып, сурап кеңеш сурап, ар бир ошондой адашкан адамдар келип, эметсе жооптор болот иншалла. Намаз окуп, Аллахтан жүрөгү менен берилип, Алла Тааланы жалгыздап өзүнө сыйынып, ушу мечиттен 5 маал намазын окуп, ушундай Рамазан айында орозо тутуп, Аллахтан кечирим сурап, ыйман жолу менен жашаса иншалла, ислам дини менен жашаса, Алладан эки дүйнө бактылуу болот иншалла. Ушул баягы бүгүнкү темадан улам, азыр эми мындай жетим балдарыбыз да көп да, балдар үйү бар, билесиз, Кыргызстанда 54 балдар үйү бар, 21 карлар үйү бар. Анан ошол жерде
балдар тарбияланып өсөт, мамлекет аларды карайт, багат, чоңойтот, тамак ашын берет, ана кесиптик окуу жайларга жөнөтөт. Ана кесип үйрөнсүн, элге аралашсын деп. Анан ошол балдарыбызга жакшы талим тарбия берилип аткан жактар да бар. Тилекке каршы мындай комплекс тарбия ала албай аткандар да бар да. Анан ошол жакшы талим тарбия албай, уурулук кылып, бирөөдү уурдап же өлтүрүп коюп, балдар колониясына түшкөндөр да бар. Билесиз, Кара Балтада 14 колония бар. Ал жакта да ошол балдар отурат. Анан ошол жакта өзгөчө кыргыздар. Кыргыздын балдары. Анан ошол балдарыбызга жакшы талим тарбия бериш үчүн, ошол эртең эле ата болот, ошолорго ороз айында кандай амал кылуусун айтат элеңиз? Деги эле адам баласы бул жашоодо баарыбыз тең бактылыкты издейбиз. Ооба. Бактылуу болгонду каалайбыз. Бактылыкту байлыктан издегендер бар, бийликтен издегендер бар, атак даңктан издегендер бар. Бирок бактылыкту алсам 4 нерсе койгон экен. 4 нерсени уруксат айтып кетейин. Биринчиси, баардык эле адамдар, ошол бир туугандарыбыз, ошол инилерибиз эмне алыш керек? Жүрөгүн жараткан Алла Таалага тапшырыш керек. Жүрөгүн. Аллахым, мен сага жүрөгүмдү тапшырдым, мен сага баш ийдим, моюн сундум деп. Бул биринчи бактылыктын кадамы. Экинчи кадамы, ушул жараткан Алла Таала менен байланышта болуш керек дайыма. Жүрөгү менен дайыма байланышта болуш керек. Албетте денеси менен бул эмне? 5 маал намаз. 5 маал намаз бул Аллах менен болгон байланыш. Ошол бир туугандарыбызды дагы эмне? Ушул бактылыкка чакырып кетмекчимин. 5 маал намаз окушсын. Иншалла Аллах менен байланышсын. Жараткан Алла Таала аларды баарыбызды кур койбойт. Кудай деген кур калбайт деген сөз бар. Бул бекеринен эмес. Үчүнчү бактылыктын кадамы бул жараткан Алла Таала түшүргөн ушул берекелүү болгон ислам динибизди үйрөнүшүбүз керек, илим алышыбыз керек. Ар бир мусулман адам Билим алыш парыз. Илим алыш парыз болот, илим алыш керек, ислам динин үйрөнүш керек. Бул үчүнчү бактылыктын кадамы. Төртүнчүсү, акыркысы, ушул алган илимге эле амал кылыш керек. Анан эмне, иншалла толук бактылык Алла Тааланын уадасын турат, бактылык берет иншалла. Сөз Алла разы болсун. Аллахтан барысынан разы болсун. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад. Ey Allah'ım, özün görüp durasın, özün bilip durasın ey Allah'ım. Sağına sığınabыз Allah'ım. Senden yardım sırayız ey Allah'ım. Allah'ım ушул алган мая күстен ey Allah'ım, özün берекеңди бер ey Allah'ım. Баарыбыз кыргыз элибизге ey Allah'ım, эки жүзүнөн жакшылыгын бер ey Allah'ım. Ey Allah'ım, бул жашоого бирге келебиз. Ушул бир келген жашоосо бизди адаштырбай ey Allah'ım. Бизди ey Allah'ım Куран, сүннөт менен жарат ey Allah'ım. Куран, сүннөттү сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай түшүнсө ошондой түшүндүр, кандай кылса ошондой амал кыл ey Allah'ım. Эл дурускка иман бер, тынччылык бер, берекең бер ey Allah'ım. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Аты да азамат, өзү да азамат, көзү да азамат, сөзү да азамат. Имам Хатип дин алым азамат устаз болду. Алла Таала орозоңузду кабыл кылсын. Балдарыңыздар, небере чеберлер, Кудай Таала эл багар уул кыздардан болсун деп тилек кылабыз. Кандай ата эне кандай багыт берсе, ошого карап өсөт. Демек, ата энеде дагы негизги маселелер бар. Устаз айткандай, ушул айтылган хадистерге, аяттарга баарыбызды, сизди, бизди амал кылуучулардан кылсын. Уул кыздарыбыз өнөрдө, маданиятта, спортто Кыргызстандын туусун дүйнө жүзүнө көтөргөндөрдөн болсун деп тилек кылабыз. Бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Кийинки эфирден амандашканга чейин орозоңуздар кабыл болсун.